Assalamu alaikum. Menin atım Mehdi Ahmadi. Men tarix жана саясаттануу боюнча изилдөнүүчүмүн. Азыркы учурда компьютер сабактарынан таалим алып жатам. Менин суроом сыйкыр жана ошого окшогон нерселерге таандык. Мен кеңири токтолуп кетмекчи эмесмин. Бирок жакында үй бүлө мүчөлөрүмдүн бири кандайдыр кагаз бөлүгүн таап алыптыр. Анын пикиринче анда терс мааниге ээ болгон түрдүү белгилер бар экен. Чынында алардын өздөрү шифа табуу максатында буга окшогон нерселерди алып келишет экен. Бизге маалым буга окшогон нерселерге ишенүү туура эмес. Эгер мүмкүн болсо ушу темага айкындык киритип берсеңиз. Бир тууганыбыз сыйкыр жана анын шифасы жөнүндө сурады. Сыйкырга токтоло турган болсок, ал чынында бар нерсе. Сыйкыр жөнүндө Кур'ани Каримдин Фалак жана Бакара сүрөлөрүндө аяттар келген. Сыйкыр бар нерсе. Бирок биз сыйкыр менен алектенишибиз мүмкүн эмес. Андай амалдар кылбашыбыз керек. Биз Аллах субхана ва таалага ыйман келтирүүбүз керек. Сыйкырдан шифа табууга токтоло турган болсок, Кур'ани Каримдин акыркы эки муазитайын сүрөлөрү болгон Фалак жана Нас ушул тууралуу түшкөн. Бул эки сүрөлөр сыйкырды даарылайт. Эми бир нерсени түшүнүп алуубуз керек. Качан адамдар өздөрүндө жаман өзгөрүүлөрдү сезишсе, биринчи кылына турган иш Аллах Таала айткандай илим ээлерине кайрылуу болот. Нахл сүрөсү 43-аят, Анбия сүрөсү 7-аят. Докторго барыңыз. Эгер доктор сиздеги ооруну биле албаса же даарылай албаса, психиатрга барыңыз. Өзүн сыйкырланганмын деп ойлогон көптөгөн адамдар доктор же психиатр аркылуу айыгышат. Бирок чындыгында аларга жин тийген же сыйкырланган болушса, Куран жана сүннөттө келген көрсөтмөлөргө амал кылыш керек болот. Сиз ушул тармакта адис болгон кишилерге кайрылууңуз мүмкүн. Бирок кечиресиз го, өзүн ушул тармакта адисмин деп айтып жаткан көптөгөн кишилердин 99% жалганчы. 99% шылуун, сыйкырды дарылоону айткан көптөгөн кишилер алдамчылар. Сиз муну качан алар сизден акча сураганда түшүнөсүз. Алардын максаты бир гана акча табуу болот. Аны кыл, муну кыл, мага мынча сом бер, 1000 фунт бер, 2000 бер деп оңой акча табуу максатында болот. Ооба, бул тармакта чыныгы адистер да бар. Мен Саудиядагы бир туугандарды билем. Машаллах, өтө илимдүү инсандар. Калгандардан болсо кабарым жок. Эгер ал киши илимдүү болсо, Куран жана сүннөткө дал келе турган кылып дарылап жатканына ишенишибиз керек. Демек биз ушул тармакта чыныгы адис болгон кишиге кайрылуубуз керек экен. Үмүт кыламын, сурооңузга жооп бере алдым.